Когда первое видео запуска ракеты Сиджил было... Социалдык тармактарда Саджил ракетасынын учурулган биринчи видеосу пайда болгондо дүйнө эч качан унутпай турган көрүнүшкө күбө болду. Иран түздүктөрүнөн түз асманга көтөрүлгөн ракетанын ак кызгылт сары оттуу изи социалдык тармактарда бир нече сааттын ичинде вируска айланды. Колдонуучулар ага ирандык оттуу периште, өч алуу периштеси деген лакап аттарды беришти. Айрымдары ракетанын учурулушу илимий фантастикалык фильмдерде гана боло турган көрүнүшкө окшош дешти. Башкалар анын күчү, көрктүүлүгү жана улуулугу жөнүндө айтышты. Бирок визуалдык эффекттерден да маанилүүсү ракета алып жүргөн билдирүүдө болду. Иран бул технологиялык держава. Санариптик доордо согуштар бир гана согуш таласында жүрбөйт. Көрүнүштөр, түшүнүктөр, жада калса стратегиялар социалдык тармактарда кайрадан каралууда. Твиттерде, мемдерде жана саясий видео билдирүүлөрдө бир гана нерсе кайталанды. Сиджил бул жөн гана ракета эмес, бул Ирандын көз карандысыздыгынын, улуттук каршылыгынын жана ооздуктуунун символу. Сиджил биринчи жолу 2008-жылы сыноодон өткөн. Сиджил 2 оптималдаштырылган ракетанын ийгиликтүү сыноосу. 2010-жылдан бери ал Ирандын куралдуу күчтөрүнүн куралдануу циклине расмий түрдө кирген. Суюк оту менен иштеген мурунку ракеталардын көбүнөн айырмаланып, Сиджил толугу менен катуу отундун негизинде иштелип чыккан. Бул ракетаны иштеп чыгууга башка бир дагы өлкө кызматташкан эмес. Ушактарга карабастан бул ракета Түндүк Кореянын Хвасон ракетасынын да, Шахаб-3 ракетасынын да версиясы эмес. Ал Ирандын көз карандысыз жеке иштеп чыгуусу болуп эсептелет. Сиджил ракетасынын негизги технологиялык мүнөздөмөлөрү: бийиктиги 18 метр, корпусунун диаметри 1 метр 25 сантиметр, салмагы болжол менен 23 тонна, учуу аралыгы 2,5 миң километрге чейин, согуштук бөлүгүнүн салмагы 650дөн 1000 килограммга чейин. Согуштук бөлүгүнүн түрү кадимки же потенциалдуу стратегиялык. Бутадан четтеп ката кетүү айланасы расмий түрдө 30 метрге жакын. Кыймылдуу учуруучу установкалар менен мобилдүүлүк ар кандай географиялык чекиттерде тез жайгаштырууну камсыз кылат. Эң негизгиси бул ракетаны даярдоо бир нече мүнөттү гана талап кылат. Ал эми суюк отундуу ракеталар үчүн 1 сааттай убакыт талап кылынат. Сиджил жогорку технологиялуу 2 баскычтуу катуу отундуу кыймылдаткычты колдонот. 2 баскычы тең жеңилирээк курама отунду колдонот. Ал көбүрөөк тартууну гана камсыз кылбастан жогорку температурада туруктуу иштейт. Кандайдыр бир оор нерсени канчалык эрте жана тез жөнөтсөң, ошончолук логикалуу болот. Ал эми анда ракеталык кыймылдаткыч канчалык кубаттуу болсо, ошончолук көп күйүүчү майды күйгүзөт. Конструкция оор болушу керек. Алардын чыгашаны актоо чекити бар. Аларды акырындык менен көбөйтүү мүмкүн эмес. Бул маселени чечүү үчүн алар көп баскычтуу ракеталарды жасашат. Адатта 2 же 3 баскыч болот. Бул эмнени билдирет? Бул биринчи баскычтагы кыймылдаткыч иштейт дегенди билдирет. Ал ылдамдайт, анан өчүрүлүп бөлүнөт. Бардык жүктөр жана ашыкча салмак бөлүнүп түшөт. Пайдалуу жүк жеңил болушу үчүн, ракета көбүрөөк ылдамдашы үчүн. Биз мына ушул технологияны өздөштүрдүк. Анткени спутникти жок дегенде 2 баскычтуу ракетасыз орбитага чыгаруу такыр мүмкүн эмес. Мындай конструкция ракетаны болжол менен 500 километр бийиктикке көтөрүп, андан кийин жерге 14 мактан ашык ылдамдыкта кайтып келүүгө мүмкүндүк берет.
Ракетанын багыттоо системасы инерциялык навигациянын жана ички эсептөө оңдоолорунун айкалышынан турат. Ал спутниктен жаңы маалыматтарды алып турат да мезгил менен жаңыланып турат. Мындай конструкция жогорку тактыкты камсыздайт. Ошондой эле учуунун акыркы этаптарында маневр жасоого мүмкүндүк берет. Седжил-2 ракетасынын навигациялык системасы биринчи Седжил ракетасына салыштырмалуу жаңы деп эсептелет. Анын өтө так датчиктери бар. Дал ушул өзгөчөлүк мурунку муунга салыштырмалуу бутага тийүү тактыгын жогорулатат. Ракетанын жогорку кыйратуучу күчү жана учуунун жогорку аралыгы, согуш таласында жайгаштыруу ылдамдыгы жана атуу ылдамдыгы, ошондой эле аткандан кийин кетүү ылдамдыгы бул ракетага таандык болгон айрым гана өзгөчөлүктөр. Расмий булактар боюнча Седжилдин тегерек тактыгы болжол менен 30 метрди түзөт. Бирок айрым чет элдик аналитиктер иш жүзүндө катай 50 метрден да аз болушу мүмкүн. Ал эми айрым учурларда 20 метрге чейин жетиши мүмкүн деп эсептешкен. Седжил жөн гана баллистикалык ракета эмес. Бул ракета бутага учуп жетүүнүн акыркы көз илмемдеринде татаал маневрларды жасай алат. Дал ушул жөндөмдүүлүгү аны душмандын ракетадан коргонуу системалары үчүн чыныгы коркунучка айландырды. Ырас-Уада 3 операциясынын жүрүшүндө Иран 2025 жылы болгон сионисттик кол салууга жооп кайтаруу үчүн стратегиялык маанилүү буталарга Седжил ракеталарын учурган. Учуу траекториясы аны ракетадан коргонуу системалары үчүн өтө татаал кылат. Анткени анын ылдамдыгы өтө жогору жана түшүү бурчу дээрлик тик. Биринчиден бутага алуу кыйын, экинчиден анын ылдамдыгы абдан жогору. Анын ылдамдыгы секундасына 4300 метрди түзөт. Бул ылдамдык менен ал атмосферадан чыгып, кайра ошол эле ылдамдык менен кайтып келет. Седжил ракетасы учурулгандан кийин асманда укмуштуудай из калып, Седжилди вирустук кылып жиберди. Бул кубулуш илимий технологияда балык куйругу же куюн деп аталат. Ал аба агымынын ракетанын корпусу менен өтө жогорку ылдамдыктагы татаал өз ара аракетинин табигый натыйжасы болуп саналат. Бул кубулуш адатта Россиялык Ярс же америкалык Минитмент сыяктуу өтө заманбап ракеталарда гана байкалат. Эми ал Ирандын асманында да катталды. Бул кубулуш ракета атмосферанын жогорку катмарларында, стратосферада, мезосферада кыймылдаганда пайда болот. Ал жерде температура минус 36,5 градуска жетип, абанын тыгыздыгы азаят. Седжил ракетасында катуу отундун алюминий сыяктуу металл бөлүкчөлөр менен аралаштырылышы ракетанын отун бөлүгүндө суу буусунун пайда болушуна алып келет. Ал терс температурада кристаллдарга айланып, жарыкты чагылдырат. Бул ракетанын учуу этабында жогорку туруктуулугун жана атмосфера менен мыкты өз ара аракеттенүүсүн билдирет. Учуу аралыгы 2500 километрге чейин жеткен Седжил Иранга транс-региондук коркунучтарга тез жооп кайтаруу үчүн геосаясий курал болду. Бул Седжил-2 ракетасынын оптималдаштырылган баскычы. Ал учуруу убактысын кыйла кыскартат жана бул кармап турууну күчөтүүдө маанилүү учур болуп эсептелет. Бирок ракета анын учуу аралыгынан да маанилүү. Анткени ал Иран Ислам Республикасынын кармап туруу доктринасынын бир бөлүгү болуп саналат. Өлкөлөр масштабдуу санкциялардан улам аба күчтөрүн чыңдай алышпайт. Табигый түрдө тең салмактуулукту сактоо үчүн ракеталык артыкчылыкка умтулушат. Бир кезде АКШ аймакта түзгөн флот биз үчүн олуттуу коркунуч болгон. Бирок бүгүн бул мүмкүнчүлүк болду. Башкача айтканда алар биздин бутабызга айланды. Эгер алар кол салышса, эми биз каршы тура алабыз. Алар 200-300 километр, 400-дөн 700, 800 жана 1000 километр аралыкта биздин айланабызга базаларды куруп жатышат. Эми алар өздөрү мунун пайдасы жок экендигин айтышууда. Бул ракета тез жана так жооп кайтаруу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт жана душмандарды ар кандай мүмкүн болгон чабуулдардын кесепеттери жөнүндө эки жолу ойлонууга мажбурлайт. Алар бизде бул мүмкүнчүлүк болбошун каалашат. Америкалыктар бизди каалагандай коркутуп, каалагандай басмырлап, биз алардын саясатына баш ийүүгө аргасыз болушубузду каалашат. Аларды согушпоого же согушту улантпоого эмне түрткү болду? Биз тапкан күч жана кубат. Эгер биз бул күчтү жоготсок, эмне болот? Алар кайрадан кол салышат.
Коопсуздукта болуу үчүн күчтүү болуу керек экени кадимки көрүнүш. Менимче муну баары эле билет. Эми муну эч ким сындай албайт. Анткени биздин аймакта биз бул маселени жок дегенде козгоп жатабыз. Иран учурда Сиджил 3 деп аталган ракетанын 3-муунун иштеп чыгууда. Бул 3 баскычтуу ракета, ал болжол менен 4000 километр аралыкка жете ала турганы айтылат. Эгер бул версия куралданууга кабыл алынса, Сиджил аймактык ракетадан эл аралык токтотуучу куралга айланат. Ракеты в оружие международного сдерживания. Бизде аймакта Кудайдын ырайымы жана жардамы менен эң сонун ракеталык курал жарак бар. Муну батыш өлкөлөрү, америкалыктар, сионисттер өздөрү моюнга алышууда. Бул дагы аларга биздин ракеталар келтирген олуттуу зыяндын айынан. Биздин ракеталар аларга келтирген зыян абдан чоң болду. Мисалы, алар биздин Сижилди өздөрүнүн эсептөөлөрү үчүн алдын ала айтууга мүмкүн болбогон ракета деп эсептешет.